Ол өзіміз қолға эле жасап алганбыз. Светтагы экономдоо кыла деп атпайбы? Кыктарын күнүгө жанагы биогаз чыгарчу реакторга киргизип турабыз. Бул жерге азыр 30дан ашык малым батат. Кыкты болсо айырмасы жок. Койдуку, жылкыныкы, негизи чириндилер, жанагы үйдөн чыккан помойлор деле кете берет. Баары эле ошонун баары эле газ болуп чыгат. Кышында жалаң бу кык салып атам, атак жай кысым болсо, жанагы алмөрүктүн чириндилерин, мына ошолордун баары кире берет. Араа менен кык салып коебуз. Суйылтабыз. Жанагы астында емкость бар. Атайын сууну жана от жагып атпайбы? Ошол буяктан мынакей жылуу ысык суу келет да. Бул эми уже тиякта запас бар да. Көрөнгө деп коеюнчу кыргызча. Көрөнгөсү бар да, анан так сала берсе чыга эле берет. Мынтип ачып коебуз, кирип кетет. Алды. Тамагачтан ашып калат. Анан бияка бул биякта байлоодо турган малдарга бул жерге жем даярдап беребиз. Кышкысын айрыкча жакшы болот экен, бияктан жылуу тейинче эле малга сиңимдүү болот. Жемге эконом болот. Ошол эми азыр буну самодельный жасап алганбыз, азыр көрсөтөйүн кандай күйөт. Мынакей, монтип коюп туруп эле анан бул казандын астына салып коебуз. Ол өзүбүз колго эле жасап алганбыз, форсунка болуп калат да. Анан ушул бул 300 литрлик казаныбызды 1,5 саатта кайнатып берет, даяр болот да. Бул аябай багы отунга эконом болот экен, болбосо 300 литрди кайнатыш үчүн канча отун кетет эле. Азыр эми светтагы экономдоо кыла деп атпайбы? Бул абдан ыңгайлуу болот экен. Мисалы мурда 1000 төлөсөк, азыр ошону жарым эле төлөп калабыз. Себеби бүт баары жалаң газ менен, тамагачтын баары газ менен болот атпайбы? Ошол жакшы жери ушул экен. Отун сууга эконом болот экен. Экологиялык жактан дагы таза да, таптаза кыктан чыккан эле газ, муну эч зыян жок. Мисалы азыр эми көпчүлүктөр эле жанагы эмелерди жагып жатышпайбы? Ага караганда бул экологиялык жактан аябай таза. Реактордан чыккан газ, тиякта фильтрибиз бар. Фильтрдан кийин компрессор бияка ушул эки емкостка айдап берет, буякта даяр газ. Мында анан аркында экөө даяр газ. Бул датчик болсо, бияктагы давленияны көрсөтүп турат, газдын. 6 атмосферада турат. Бул көпкө чейин жетет. Тамагачка аз эле кетет экен. Мына тияктан чыккан газды компрессор могу эки газ белге толтуруп берет. Бул экөө параллельно бирдей эле иштейт. Бирөө 2,5-дык, бирөө 5-дик турат бул жерде. Бирок экөөндө бирдей эле давление, экөө бирдей эле иштейт. Мына ушундан чыккандан кийин, мындан чыккан, анан азыр үйдү көздөй газ кетет да. Давление менен айдатабыз да. Анан бияктан жанагы суюк түрүндө кирип атпайбы? Так ошондой эле сразу емкостко куябыз да, анан кийин транспортировка талааны көздөй. Мына ушул трубадан келет. Кыкты негизи чиритип жүрбөйбүзбү? 1 жылдап, 2 жылдап. А бул даяр. Даяр түрүндө сразу эле. Сиңимдүү жерге да батсын экен. Ошонусу жакшы да. Ото чөптү көп чыгарбайт, уже даяр. Уже көрдүк, испытание кылдык да. Муну койгонума уже 1 жыл болду. Быйыл жазында ошо көрдүк, арпа айдадык эле. Ошодон 2 эсе түшүм алдык буюрса. Биогаз орнотмосунда операторскийинде турабыз, бияктан да управлениясы жүргүзүлөт да.
Анан ошо жана жердин үстүнөн көрүнбөй аткан бачок мына бобу да, емкость бул где-то 30 кубометр, то есть жалпак тил менен айтканда 30 000 литрдай объему турат. Ошонун ичинде бүт болгон отходдор бул чарбадан чыккан. Анан ошондо да айтып кетиш керек, бул деген эң биринчи доходу буяктыкы удобрениядан кетет. Негизи элдер көп ошого көңүл бурбойт да. Убайкеге мисалы үчүн өзү да таап бергенбиз жана алуучуларда. Бул сезондо эле бир 40 тонна сурашкан да. 40 тонна сураганда бир эле киши. Бир кишиге бир хозяйствого ошо, например, рекомендация бердик эле, кымбат сатпагыла, хотя бы 2-3 сомдон 1 литрин саткыла деген. Полностью мындай иштетсе, не только газын, удобрение жагын карап иштетсе, бул деген бир 2 жылдын ичинде актачу нерселер да бул. Бул деген баягы жердин баягы эрозияларды, жерди баягы бузулуп атпайбы Кыргызстан боюнча эле ошонун баарын оңдочу нерсе да булчу. Жерлерди оңдойт биринчиден. Экинчиден ушундай баягы газ берет да. Емкосттин ичинде пайда болгон газ алда мындай ар кайсындай жасалчу, мурда баягы ручной жасалганда карап отурушчу да. Бир киши обязательно кайтарып отурчу, ошол кичине неме туура эмес болуп каткан да. Кетип калса там бир проблемалар болуп калышы мүмкүн. А муну болсо баягы минимально лишний нерселердин баарын алдык, бирок өтө керектүү нерселерин калтырып, азыр бул деген автоматизированный деп эсептелет. Эмне жагы? Бул бочканын ичинде пайда болгон газды киши кайтарып отурбайт. Бул мындай болгон автоматика. Мында турат, кичинекей эле шкафчик, анан бул датчик, ошонун баары ичиндеги бул емкосттин ичиндеги давленияны контролдоп турат. Өзү бир определенный давление жеткенде эле өзү автоматически эле иштеп кетип эле газды тиги тышта турган жана газ сактачу бочкаларга айдап берип турат да. Ыңгайлуу эле жасалды. Жөнөкөй кишиге, чтоб мындай муну башкарыш оңой болгудайчы. Потому что аябай көп мындай быкычкысын көп болсо, ал иштеткен киши оор болуп каткан. Кымбат болуп калат. Жөнөкөй эле датчик ичинде температурасын көргөзүп турат, ошо менен киши карап турат, кайсындай неме акыбалда турганчы установкасын ошо менен управляет. Биякта болсо фильтр ошо газды обязательно тазалабаса, бул металлический темир болгон, мисалы үчүн компрессор, анан үйдүн ичинде жана газ плиталарын баарын чиритип коет экен да, ичинде немеси бар да, ушундай. Анан ошонун баарын тазалап туруп, анан таза ойдон кетип, уже газ көлдөрлөрдө сакталып туруп, даяр газ уже үйгө пайдаланса болот дегендейчи. Анан биз айтып кеткендей, ошо автоматика деген эме компрессор менен, насос менен, который газды айдаган, ошо менен байланышылган. Бул деген өзү бочканын өзүн да жылытып туруш керек. Хотя бы 30 же 35 градус кармаганда ошондо мындай жакшы выделение газ чыгат. Удобрениядан неме болуп калат да, баягы сапаттуураак болуп калат. Бул хозяйствонуку мисалы үчүн твердый топливо менен тезегин алып келип туруп салып койсо, аны да күндө жага бербейт, кээде эле бир жумада бир, может, ушундай жагып койсо эле жетиштүү да бугачы. Бир аз эле жылымык болуп турса. Ошондон бияктардан ошо ысык суу, ошо от жагып койсо тиги бочканын ичинде ысытып, анан бул ысык сууда баягы дымоходунан ысып калат. Ошо ысык суу менен көрбөдүңөрбү? Куюлуп аткан, да? Деги жана процессти токтотуп салбаш үчүн муздак суу куюп атып, ошо кичине жылуу сууну ошол себептен куят да. Взрывоопасность аябай низкий да мунукучу. Эмнеге дегенде, бул деген баягы элдер алмаштырып атпайбы, пропан менен баллондордочу, ал деген тяжелый газ болот. Если утечка болсо, жердин үстүндө мындай учуп кетпейт да, ал жердин үстүндө мындай 5-6 сантиметр калкып турат, искра болсо жарылып кетет. А бул болсо абадан жеңил. Эгер мындай утечка болсо, учуп кетет абадан. Любой кичинекей жыртык болсо чыгып кетет да тышкачы. Биз колдон келишинче эле баягы арзаныраак жасаганга аракет кылып атабыз буларчы. Арзан болуш үчүн жана металлический емкостьтерден өтүп, бетон жана пластмасска өткөнгө аракет кылып, ошондой аз эксперимент жүргүзүп атабыз. Если андай жүрсө, анда дагы арзандайт да. Көлдө где-то баш аягы бир 20дай болгон установка коюлду да. Анан мындан да кичирээк установкалар болот. Кээ бир кишилердики 30 маалы жок, мисалы үчүн 2-3 там ушундай болгон кичинекей жеке чарбаларга да мындай чакан жасап койсо болот да. Биз колдон келишинче эле баягы арзаныраак жасаганга аракет кылып атабыз буларчы. Арзан болуш үчүн жана металлический емкостьтерден өтүп, бетон жана пластмасска өткөнгө аракет кылып, ошондой аз эксперимент жүргүзүп атабыз. Если андай жүрсө, анда дагы арзандайт да, буюрса.